сабак. Математика илими акылыңды өстүрөт, кошуп, бөлүп, кемитип, так болууга үйрөтөт. Саламатсыңарбы, жалпы 2-класстын окуучулары? Силер менен көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бүгүн сабакта активдүү болуп, берилген тапшырмаларды туура жана так аткарасыңар деген ишеничтемин. Сабакка даяр болсоңор, анда бул тапшырмаларга көңүл бургула. Сабак. Анда ой жөгүртүүгө тапшырма аткаралык. Алмурут алмага караганда оор, бирок апельсинге караганда жеңил. Алма шабдалга караганда оор, ал эми апельсин ананаска караганда жеңил. Баарынан жеңил кайсы мөмө жемиш? Жана баарынан кайсы мөмө жемиш оор? Кана балдар, ойлонобуз. Ким тапты? Туура. Шабдалы баарынан жеңил, ананас баарынан оор. Балдар, жемиштерде витаминдер көп. Ошондуктан бул жемиштерди көп-көптөн жеп, ден соолукта болгула. Эми балдар, дагы бир кызыктуу тапшырма аткарып көрөлү. Биздин класста 2 баатыр, 2 кундуз, 2 сыймык, 3 канат, 3 айбек, 8 улан, 4 тилек, 5 асан жана 2 үсөн болгону бир кубаны окуйт. Кана тапчы окуучум, канча окуучу окуурун? Ойлонобуз. Канча окуучу окуйт? Туура. 32 окуучу окуйт. Биз балдар окуучулардын санын кайсы амалдар менен таптык? Ооба, кошуу амалы менен таптык. Анда балдар, кошуу амалынын компоненттерин кайталап алалы. 13 менен 5-тин суммасы 18-ге барабар. Биринчи кошулуучу 13, экинчи кошулуучу 5, сумма 18. Эми кемитүү амалынын компоненттерин кайталап алалы. 13 менен 5-тин айырмасы 8-ге барабар. Кемүүчү 13, кемитүүчү 5, айырма 8. Демек балдар, бүгүнкү өтө турган тема кошуу жана кемитүүнүн байланышы. Бүгүнкү сабакта кошуу жана кемитүүнүн байланышындагы өзгөчөлүктөрдү билесиңер, жана ага карата тапшырмаларды аткарасыңар. Эми бул туйнтмага көңүл бургула. 4 менен 5-тин суммасы 9. Сумманын туура экендигин кантип текшерсек болот? Ооба, суммадан биринчи кошулуучуну кемитсек 5 болот. Же суммадан экинчи кошулуучуну кемитебиз. Демек, суммадан кошулуучуну кемитсе, экинчи кошулуучу келип чыгат. Кийинки кемитүүгө карата берилген туйдмага көңүлүңөрдү бургула. 9 жана 5-тин айырмасы 4. Туйнтманын тууралыгын кошуу амалы менен текшеребиз. Ал үчүн айырмага кемитүүчүнү кошсок, кемүүчү келип чыгат. Демек, 4 кошу 5, сумма 9.
же кемитүүчүгө кемүүчүнү кошсок айырма келип чыгат. Демек, кемитүүчү менен айырманын суммасы кемүүчүгө барабар. Жана кемүүчүдөн айырманы кемитсек, кемитүүчү келип чыгат. Бул эрежелерди эстеп, тапшырмаларды аткарууда туура колдонууну унутпагыла. Келгиле балдар, өз алдынча таблицаны толтургула. Текшеребиз. 7 менен 2-нин суммасы 9. Биринчи кошулуучу 11, сумма 13 болсо, экинчи кошулуучу 13 менен 11-дин айырмасына барабар. Ал 2 саны. Биринчи кошулуучу белгисиз. Биринчи кошулуучу белгисиз болсо, суммадан белгилүү кошулуучуну кемитебиз. Демек, 9 менен 5-тин айырмасы 4-кө барабар. Демек, биринчи кошулуучубуз 4 болду. Эми кемитүү амалына карата таблицаны толтургула. Текшеребиз. 12 менен 5-тин айырмасы 6-га барабар. Кемүүчү 25, айырма 11. Кемитүүчү белгисиз. 25-тен 11-ди кемитсек, 14-кө барабар. Демек, кемитүүчү 14. Кемүүчү белгисиз. Кемитүүчү 24, айырма 13. 24 менен 13-тün суммасы 37-ге барабар. Демек, кемүүчү 37. Кимдин жообу ушундай чыкса, анда азаматсыңар. Келе сабак. Эми балдар, маселе иштейли. Алгач маселенин иштөө тартибин эстеп алалы. Маселенин берилишин түшүнүү. Белгисиз белгилүүлөрдү аныктоо. Суроосун аныктоо. Кыскача шартын түзүү, чыгаруу жана жообун жазуу. Эми бул маселеге көңүл буруп, түшүнүп уккула. Сентябрь айында 14 күн күн бүркө, 16 күн күн ачык болду. Сентябрь айында канча күн бар? Маселе эмне жөнүндө болду? Оба, маселе сентябрь айындагы аба ырайы жөнүндө сөз болду. Маселеде эмне белгилүү? Маселеде 14 күн күн бүркөө жана 16 күн күн ачык болгону белгилүү. Эмне белгисиз? Сентябрь айында канча күн бар экендиги белгисиз. Аны табуу үчүн эмне кылуу керек? Туура, кыскача шартын түзөбүз. Кана, кыскача шартын кандай түзүлөт? Эң сонун. Маселенин жообун кантип табабыз? Оба, 14 күнгө 16 күндү кошсок, 30 күн. Демек, маселенин жообу сентябрь айында 30 күн бар. Эми ушул маселени суроосун өзгөртүп түзүп көрөлү. Сентябрь айында 30 күн бар. Анын 14 күнү күн бүркөө болду. Канча күн күн ачык болду. Сентябрь айында канча күн ачык болгонун кантип табабыз? Ойлонобуз.
Сентябрь айында бардығы 30 күн болсо, анын ичинен 14 күн күн бүркөө болсо, 30-дан 14 күндү кемитсек, 16 күн калат. Демек, 16 күн күн ачык болот. Эми сентябрь айында тескерисинче 16 күн ачык болгону белгилүү болсо, канча күн күн бүркөө болгону кантип тапсак болот? Ооба, 30 күндөн 16 күндү кемитсек, 14 күн калат. Ал бүркөө күндөрдүн саны. Жообу 14 күн күн бүркөө. Эмнени байкадыңар? Берилген маселедеги суроолорду өзгөртүү менен маселелерди түздүк. Маселенин мазмуну бирдей, бирок белгилүү жана белгисиздердин орду алмаштырып түздүк. Жоопторун кошуу менен кемитүү амалынын байланышын колдонуп таптык. Эми бул тапшырмалар менен сабагыбызды жыйынтыктайлы. Берилген маселеге чыгарылыштарын дал келтир. Эгер ушундай тапсаңар, эң сонун. Бул туйманы кошуу жана кемитүүнүн байланышын колдонуп аткаргыла. 30 менен 14-түн айырмасы. 16. 16 менен 14-түн суммасы. 30. 30 менен 16-нын айырмасы. 14. 12 менен 6-нын суммасы. 18. 18 менен 12-нин айырмасы. 6. 18 менен 6-нын айырмасы. 12. Бүгүн сабакта кошуу жана кемитүүнүн байланышындагы өзгөчөлүктөрдү билдиңер. Жана ага карата тапшырмаларды аткардыңар. Эмесе балдар, бүгүнкү сабактагы кошуу жана кемитүүнүн байланышы силер үчүн кызыктуу болуп, берилген тапшырмаларды көңүлдүү аткардыңар деп ишенем. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.